Assalamu алейкум кыргыз эл. Мен атын сатып алды. Токтогул Бишкек жолунда такси болуп иштейм. Азыр мына Токтогулдан келатам, Кызылдыйхандан. Машинамда бир дагы адам жок. Бул жер Кызылдыйхан. Билсеңер, эстеликте билет болушуңар керек. Мен бош келатам да, бош келатканымдын себеби Токтогулдан Бишкекке адам жок, киши жок. Баардыгы тыгылып турат, бирден экиден киши болуп калса сүйүнүп айдап келишет. Анан кишинин баары бул жактан чыгып атат да. Ошол себептүү бул жакта жол кире көтөрүлүп кеткен. Анан биз дагы ушу бала чакабызды багалы деп акыркы малыбызды сатып ата энебиз менен урушуп ошол машинаны алып бала чакабызды багалык деп ушу жолдо жүрөбүз. Жол азабы, көр азабы дейт. Аны туура түшүнүп билесиздер баардыгыңыздар. Жолдо жүрүш деле оңой эмес, машинабыз бузулат, ГАИ тозот. Көп немелер бар. Анан эгерде эки тарабы тең эле бирдей болуп турса, жол кире. Биз деле кымбаттатмак эмеспиз. Мамынтип бош келатсак, анан кийин кайра өзүбүздүн жолубуз менен ташыганда биздин майыбыз эле чыгып калып атат да. Анан кийин тапкан пайдабыз жок болуп калып атат. Ушуга байланыштуу биз жол кирени бир аз кымбаттатканда эми Токтогулга азыр башта 500 сом болсо, азыр 100 сом эле кошулду, 600 сом болуп атат да. Ушул эле жол кире болуп атат. Анан элдин баарын көтөрүп, ызычы кылып, жанагы кымбаттатып жиберди деп айтып аткан жарандарга кайрыларым. Жөн эле паника кыла бербесеңер, өзүңөр вокзалга келип көрбөгөндөн кийин азыр ар бир адамдын үйүндө машина бар. Бирден эмес, экиден, үчтөн машинасы бар. Таксиге түшкүңөр келбесе, ошо машинаңарга май куйгула дагы мамынтип келип кете бергиле. Силерге эч ким кой дебейт. Рахмат баарыңарга, көңүл бурганыңарга.